Дүйнө санариптешип трансчыгаралык төлөмдөр жана финансылык чечимдер тез өнүгүп жаткан доордо акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого байланышкан мыйзамсыз транзакцияларды ыкчам аныктап, каржы рыногунун туруктуулугун, инвестициялык климатты, социалдык туруктуулукту камсыздоодо финансылык чалгындоо кызматынын орду өзгөчө. Финансово-экономических показателей страны, но я бы хотел остановиться на... Ааламдашкан заманда өлкөдө гана эмес, аймактагы каржы жана экономикалык рыноктогу коопсуздукту камсыздоо маанилүү. Мындан улам жыйын Евразия чөлкөмүндө кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү системасын өркүндөтүп, өнүктүрүүгө арналды. Жыйынга эл аралык эксперттер жана өнөктөштөр катышты. Кыргызстанга бул жыл эмдиги жыл аябай маанилүү жылдардын бири. Неге дегенде биз эл аралык жанагы ФАТФ деген уюм бар, эл аралык финансылык уюм бар. Ошонун эксперттери келип туруп бизди баалоо өткөрөт. Ар бир 10 жылда баалоо өтөбүз. Ошондуктан бул конференция мен ойлойм бир маанилүү багыттардын бири деп. Биргелешкен аракеттер менен натыйжага жетебиз, деди Орусиянын федералдык кызматынын каржылык мониторинг боюнча стат катчысы. Жалпы демилгелер жеке жана мамлекеттик сектор тарабынан күнүмдүк суроо талапка ээ болгон жана өз ара баа берүүнүн 3-чү раундунун даярдоонун контекстинде талап кылынган кадрдык жана методикалык ресурсту түзөт. Кыргызстан первый из стран Евразийской группы. Евразиялык топторго кирген мамлекеттердин ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп бул баалоодон өтөт. Учурда иштер жандуу жүрүп жатканын билебиз. Бул жөн гана эл аралык каржы уюмунун сунуштамаларына шайкеш келүү маселеси эмес. Финансылык коопсуздук чөйрөсүндөгү саясаттын артыкчылыктуу багыты болмокчу. Бул багыттагы иштерди алып барууда кызматкерлердин билими жогору, тажрыйбасы мол болушу кажет. Каржы системасынын бүтүндүгүн камсыз кылып, кылмыштуу элементтердин укуктук финансы системасына киришине жол бербөө үчүн кызматкерлер тынбай тажрыйба алмашып турат. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын алдында окуу борбору ачылган. Ал өзүңүздөр билгендей банктык сектордогу жанагы ошол эле биринчи этаптагы ошол мындай каражаттарды адалдоого каршы туруу боюнча мониторинг жасоочу мамлекеттик органдардын жана жеке жактардын иштерин алып барган жооптуу кызматкерлерди, анын жетекчилерин окутуу боюнча иштерди алып барып, ушул бөгөт коюу иштерин алып барат. Кыргызстанда кылмыштуу акчаларды адалдоо, терроризмге каршы күрөшүүдө укуктук ченемдик актылар иштейт. Ошого ылайык методологиясы да иштелип чыккан. Финансылык коопсуздук бул туруктуу өнүгүүнүн, мамлекеттик институттарга ишенимдин жана экономиканын өзүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн негизи. Нургүл Жумабекова, Адилет Эшкожо, Ала Тоо 24.